Өкмөт ушул жылдын август айында кире турган ЭАЭПтин 18 техникалык регламентине толук даяр эмес. Бүгүн жогорку кеңеште Өнүгүү прогресс фракциясы 18 техникалык регламенттин ар бирин карап чыкты. Бир дагы талап ушул күнгө чейин толук аткарыла элек экен. Ушундан улам өкмөттү отставкага кетирүү маселеси кайрадан көтөрүлдү. Теманын уландысы кабарчыбыздын материалында. Ушул жылдын август айынан баштап ЭАЭПтин дагы 18 техникалык регламенти күчүнө кирет. Ага ылайык Кыргызстан өзүнүн техникалык стандарттарын уюмга шайкеш келтириши керек. Эгер Кыргызстан өз стандарттарын туура келтире албаса, өз товарларын сыртка чыгарууга мүмкүн болбой калат. Бүгүн Өнүгүү прогресс фракциясы ар бир регламент боюнча өкмөттүн даярдыгын сурады. Эң алгач өлкөнүн темир жол тармагы талап кылынып жаткан техникалык регламент боюнча тийиштүү лаборатория жок экендигин, аны куруш үчүн Казакстандан акча күтүп жатабыз деп чыгышты. Где-то около 9 миллиардов сомов. Мына болгон азыр канча августта кириш керек деп күчүнө кириш керек туурабы? Ошондон эми 15-жылдан бербеген акчаны эми 2 айдын ичинде бербейт деп. Казакстандан акча күтүп отура бербей, өз каражаттарынан лаборатория курса болот эле дейт депутат Камчыбек Жолдошбаев. Бирок ошол жерде өздөрүнүн собственный средстводан ушунчалык көп эме чыгат. Ошолордон чыгарып кичине сала берсе болбойбу казактарды карап? Болот. Ошондон азыр кылып атабыз биз. Эми ушунун кичине 2 жыл мурун кылсаңар болбойт. 18 техникалык регламенттин ичинде жеңил өнөр жайынан баштап тамак аш коопсуздугуна чейин талаптар бар. Бирок жыйынга келген өкмөт мүчөлөрүнүн бири дагы бул талаптарга даярбыз деп айта алышкан жок. Лаборатория түрдө биз муну 62% камтыра алабыз. Калган 30%га жакыны болсо жанагы ошо кайра эле оборудование, лабораторный оборудование болор керек. 100% даяр эмес. Даяр эмес. Россиядан акча каражат керек деп атасыздар силер да? Бардык техникалык мүнөздөмөлөр менен берилип атат, бирок ал тараптан бир дагы жабдуу жана лабораториялык жабдуулар келе элек. Канча сом керек силерге өз негизи? Жалпы жөн цифраны айтып коюңузчу. 100% бүт жалпы 100%га силер даяр болгонгочу. Российский грант боюнча биздин потребностьибиз 2 миллион 475 миң доллар. А силер азыр мисалы эт чыгып атса Россия же Казакстанга сертификат бере аласыңарбы таможня союзу негизинде? Биз эми ошого азыр лабораториялар даярдап атпайбыз бүтүндөй. Лаборатория жок бүгүнкү күндө. О безопасности мебельной продукции. Бул жерден да бул биздики, бул жерден биз формальдеги, стерол, бензол, диметил фталат ушулардын баардыгын карайбыз да, бул жерден 40% эле. Негизги лабораторный анализ, анын стандарттар жок бүгүнкү күндө. Биз ушундан кыйналып атабыз. Өз кезегинде өкмөт Кыргызстанда тийиштүү лабораторияларды куруу үчүн 30-40 миллион доллар керектелерин, анын ичинен 7,5 миллион долларды казак тарап беребиз дешкен. Биз аны күтүп жатабыз деп актанышты. Көйгөйлөр пайда болгон, бирок протокол коюлган соң буйруса келет деп ойлойбуз. Бул 7,5 миллион доллар такталган, бул буйруса келет. Кыргыз-Россиялык өнүктүрүү фонду тарабынан берилген 500 миллион доллардан деле акча алып, өкмөт эбак эле лаборатория куруп коюуга бардык мүмкүнчүлүктөрү бар болчу дешет эл өкүлдөрү. 50 миллион доллар Кыргыз-Орус фондунан өкмөт карызга алды. 1 миллиард 200 миллион сомду мамлекеттик ипотекалык компанияга берди. 50 миллион доллар бул 3 миллиард 350 миллион сом. Анын ичинен 1 миллиард 200 ушу ипотекалык компанияга кетти. Калганы 2 миллиард 300 миллион биз билбей атабыз кага кетти. 2 жылдан бери эч бир аракет көрбөгөн өкмөт эми 2-3 айдын ичинде бул маселелерди чечишине эл өкүлдөрүнүн көзү жетпейт. Эртең Евразэстин мүчөлөрү айтышы мүмкүн. Техникалык регламент боюнча биз кол койгонбуз. Ар бир товар, Кыргызстанга келген товар, техникалык регламент негизинде келиш керек. Лаборатория өч керек. Биз сиздерге лаборатория бербейбиз. Өзүңөр жасагыла депсе, бүт товарлар Кыргызстанга кирбей, Россия, Казакстан кетет. Ким жоопкерчилик алат? Конкреттүү түрдө. Жооп бере албайт. Өкмөттүн башчысы жоопкерчиликти алыш керек. Азыр 18 пунктту мына 12 августка чейин жетишпейт экенбиз да. Евразиялык экономикалык биримдигине кирген Кыргызстан үчүн өткөл мезгил бүтүп баратат. Эртең эле 12 август кирип келет жана ага Кыргызстан даяр болбой калса, буга өкмөт жооптуу болуш керек деди Бакыт Төрөбаев. Өкмөттүн бир дагы техникалык регламент боюнча даярдыгы жок экендиги президентке жеткирилери айтылды.
Изат Шугралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь.